Gözüңөр çukurlasın. Sözün soluy takmaklar. Мында чогулгандар 2020-жылдын июнь айында Юго-Восток районунда каза болгон Кенжебаев Токтогулду уруп сабап өлтүрүп, андан кийин каналга ыргытып салды деп айтылып жаткан Рахматулла Осмоновдун тарапташтары алар Осмоновду бул ишке барбаганын, анын айыбы жок экенин айтышууда жана ошондой эле соттордон адилеттүү чечим чыгарып берүүнү өтүнүшүүдө. Окуя 2020-жылдын 12-июнунда болгон. Анда айтылып жаткан Рахматулла Осмоновдун үйүнө ууру кирген. Осмонов каракчынын артынан кууп барып, бирок уурун эмес, ага окшош кийинген маркум Токтогул Кенжебаев менен уруша кеткен. Бирок аны өлтүргөн эмес деп жатат анын жакындары. Ууруну мен көргөн, барды уктап аткан, балдарым да уктап аткан, жолдошум да уктап аткан. Турсам үйдө ууру жүрүптүр. Ана мен ууру деп кыйкырып светтер жандыргыча ууру чыгып кетти. Күйөөм туруп, күйөөм көргөн жок, мен көрдүм. Ак кепка, ак көйнөк экен. Анан эшикке чыгып экөөбүз карадык. Эшикке подъездге чыгып караганда эч ким жок экен. Анан күйөөм туруп, сен туруп тур, мен азыр келем деп жолго чыкты. Машинасы менен чыгып эле кайра келип калды. Эмне болду? Ууру барбы экен десем, туттуңузбу десем, ак кепка, ак көйнөк жөн киши алдыман чыкты. Бирок мышташа кетти эле, качып өзүн сууга таштай берди деди. Ал эми Рахматулла Осмоновдун жактоочусу айыпталуучу каза болгон жаран менен мушташканын мойнуна алып жатканын жана жасаган кылмышына жараша жоопкерчиликке тартылууга даяр экенин билдирди. Бирок ал жөн гана мушташкан Токтогул Кенжебаевди өлтүрүп, каналга ыргытып жиберген эмес дейт. Ушул айыпталуучуну актап бергиле деген жок. Ал өзүнүн жасаган кылмышынын бөлүгүнө ал өзү деле мойнуна алат. Бирок булар коюп аткан баягы беренелер алга дал келбейт. Ошондой болсо дагы баягы сот өзү эми экспертиза маселесин чече албайт да. Ошондуктан соттун берген соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен ошол эле эксперттердин берген көрсөтмөлөрү бири-бирине дал келбей атат. Айыпталуучу 1 жыл 8 айдан бери камакта. Ал эми айыпталып жаткан Осмоновдун жакындары ишти соттор адилеттүү карабай жатканын айтышты. Анын себебин каза болгон Токтогул Кенжебаевдин бир тууган агасы Кара Суу райондук сотунун судьясы болгондуктан бул ишке кийгилишип жатат дешүүдө. Маркумдун өлгөн баланын бир тууган агасы азыр Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Кара Сууда сот азыр. Ушул убакта Кенжебаев Нурлан деген Төрөбаев деген судья. Ошол тарабынан бизге тергөөдө да кысым болуп келген. Азыр сотто да ошондой болуп атат. Угутабыз, бул жерге төрагасын айттырыптыр. Төрагасы кирип айтыптыр судьяга. Ошол тарапка карап чыгарып бересиң деп. Биз Зулушевка чейин бардык. Зулушевка барсак, Зулушев айтты: "Ооба, Нурлан менин группалашым" деди. Экөөбүз бир айылдан болобуз деди. Нурлан айтты мага, жардам бер деп суранды. Зулушев өзү айтты. Кабинетине биз прокуратурага барып келдик. Бул жагдайда айыпталуучунун жакындары кокустан болгон. Бул жер Рахматулла Осмонов аны үйүнөн качып чыккан ууруга окшоштуруп алып, уруша кеткен. Маркум өзү барып каналга секирип каза болгон деген версияны айтып жатса, ал эми каза болгон Токтогул Осмоновдун жакындары бул иш атайын уюштурулган, алар үчөө эле өлтүргөн деп билдиришти. Батенге бар, ошол жерден бүтүргөн. Ишин бүтүрүп келетканда Кудай бар. Ошол ишин бүтүрүп келетканда келгенден кийин Төлөштүн үйүндө булар ошол жерден Төлөштүн үйүндө болуп, түнү саат 3-тө келеткан жерине мына үчөө тосуп турган атайын машина менен, Honda үлгүсүндөгү машина менен тосуп турган. Бул өлтүргөндөрдүн фактыбый, булар өлтүргөндүн фактыбый видеодо турат. Биздин колубузда фактыбый бар видеодочу. Айыпталуучунун жакындары соттор биздин өтүнүштөрдү четке кагып, адилеттүү карабай, башкы прокурор кийгилишип жатат десе, маркумдун жакындары бул жерде эч кандай жогорку жактын кийгилишүүсү жок. Тескерисинче, алар бүт соттор менен сүйлөшүп алган деп айыпты аларга оодарды. Тергөө амалдарын прокуратура бүт булар тапсырган эздер буларчы. Ошонун азыр мисалы үчүн азыр 2 жыл болду. 2 жылдын бет болду. Азыр сотто ошол жактын сөзүн канааттандырды. Эч кандай булар топ ошолордун сөзүн канааттандырды. Булар тергөөлөрдү теге прокуратура полный сатып алган барчы. 2 жылга чейин бул өзү созулушун кирмесе, жогору жактан бирөө киришкен болсо турабы? Демек жанагы агасы жогорку кызматта иштейт, тааныштары бар деген четке кагасы? Эгерде тааныштар болуп ушундай жакшы амалдар болгон болсо, 2 жылдын жүзү болмок эмес. Ал эч кандай бул жерге киришкен эмеси жок анын. Учурда бул иш Ош шаардык сотунда каралууда. Бүгүн соттук отурум болуп, кийинки соттук отурум 12 январга жылдырылды.
Ал эми айыпталып жаткан Рахматулла Осмонов 1 жыл 8 айдан бери убактылуу кармоочу жайда. Каза болгон Токтогул Кенжебаев кесиби боюнча юрист, жактоочу болгон болсо айыпталып жаткан Рахматулла Осмонов 25 жылдан бери энергетика тармагында жетекчилик кызматтарды аркалап келген. Рыспай Мажитов, Темирлан Эрнес уулу, Нурнёз, Ош шаары.